Саламатсыздарбы урматтуу сөз кадырын багалагандар. Орус элинин залкар жазуучусу Федор Михайлович Достоевскийдин Полсунков аңгемеси. Мен бул адамды жакшылап байкай баштадым. Анын сырткы кебетесиндеги кандайдыр өзгөчөлүк адамды дароо кадала карап көңүл бурууга, анан боор эзилип күлүүгө аргасыз кылуучу. Мен дагы ошондой болдум. Бул кодо бойлуу мырзанын көздөрү ушунчалык ойноктоп туруучу. Акырында ал өзүнө бурулган ар кандай көз карашты бүткүл турпаты менен дароо эле биле коюп, өзүн байкап карап жаткан адамды айныбай аныктай турган адаты бар эле. Мындай учурда ал ошол замат өзүнүн байкоочусуна бурула калып, чоочулоо менен анын көз карашынын маанисин түшүнүүгө аракет кыла турган. Өтө эле ыкчамдыгынан, дайым шамдагай жүрүшүнөн ал так эле чимирик сыяктанып кетүүчү. Таң калаарлык иш, ал өзү элдин шылдыгына калбоого аракет кылгансып көрүнчү. Бирок анткени менен маскарапуз болуп, элди күлдүрүп оокат өткөрүүчү. Кандай адамдардын арасында болгонуна жараша, алардын келекесине, шылдыгына кыңк этпей моюн сунуп макул болуучу. Бирок ыктыярдуу маскарапоздордун кебетеси анчалык деле суук көрүнбөйт эмеспи? Анын үстүнө бул таң калаарлык күлкүлүү адам таптакыр эле бүткүл турпаты менен маскарапуз болуп кетпегенин да байкадым. Анда нагыз адамдык касиеттен дагы анча-мынча калган эле. Анын тынчынын жоктугу, дайым өз башы үчүн чоочулап жүрүшүнүн өзү эле анын адамгерчилик сапатын айгинелеп турчу. Анын элди күлдүрүүгө аракет кылгандыгы өз керт башына пайда көрүү үчүн гана эмес, көбүнчө ак пейилдигине болуп жаткандай болуп көрүнүүчү. Ал өзүнүн көзүнчө эле аз жоруктарына, кебетесинен мыскылдап рахаттанганындай болуп көрүнгөнү менен, ошол күлгөндөрдүн ушунчалык ташбоордугун, алардын тамашага күлбөй эле өзүнүн бүткүл турпатын, кебете кешпирин, каны жанын шылдыңдап күлүп жаткандыктарын ойлогондо жүрөгү сыздап кетээрин даана билдим. Мындай учурда ал өзүнүн акмактык абалын жакшы эле сезип турчу. Анын буга карата ички нааразычылыгы улам туулуп турса дагы, ошол замат кең пейилдиги менен жоюлуп кетүүчү. Буга анын ак көңүлдүгүнүн дагы түрткү болгондугуна көзүм жетет. Нааразычылык билдирүүдөн куулуп, оокатсыз калам деп, элден акча сурап ала албай калам го деп ойлончу эмес. Бул мырза дайым эле карызга акча сурап басып жүрчү. Маскарапуз болуп ойноп, элди аябай күлдүргөн соң, карыз суроого акым барго деген ойго келүүчү дагы, кайырчыдай сурана берүүчү. Муну карыз суроо деп ким айта алат? Суранганда дагы кандай кебете менен суранат дейсиз? Ушул адам сүрөй, өзүнүн бырыш-тырыш баскан бетин бир эле маалда түрдүүчө кыйшыңдатып көрсөтө алаарын, анын жүзүнөн эң эле ар түркүм мүнөздөгү таң калаарлык сезимдер, эң эле оор таасирденүүлөр бир эле маалда көрүнүшү мүмкүн экенин мен таптакыр ойлогон эмесмин. Анын жүзүнөн эмнелер гана көрүнбөйт дейсиз? Бир караганда кандайдыр уялгандык да, жасалма аргасыздык да көрүнсө, бирде бети кызарып ыза болгонсуйт, кыжырданат, иши оңунан чыкпай калгандыгына кечирим сурагансыйт. Бир жагынан өзүнүн адамгерчилик баркын сезгендей болсо, экинчи жагынан өзүнүн таптакыр арзыбастыгын дагы толук сезгендей болот. Мына ушулардын баары көз ачып жумганча анын жүзүнөн байкалып турат. 6 жылдан бери бул жарык дүйнөдө ушул кейпинен таптакыр айнаган жок. Ал тургай карызга акча сураган кызы учурунда да ушул кезге чейин салабаттуу түргө келе албады. Акырында ташбоордук кылуу да, кара санатайлык кылуу да эч качан колунан келмек эмес. Анткени ал жүрөк алып учуп турган ак көңүл эле. Менин оюмча, ал дүйнөдөгү эң эле асыл, эң эле ак ниет адамдардын бири болчу. Бирок бир гана кемчилиги бар эле. Жакын адамына жакшы көрүнүш үчүн гана анын буйругу боюнча ак көңүлдүк чын дили менен бирөөгө кара санатайлык кылууга даяр эле. Бир сөз менен айтканда, бул каяка жете элесе, ошол жака кете бере турган адам болчу. Элден ашып да кетпей, кем да калбай, ошолорго окшоп кийингендиги, ал тургай өзүнүн салабаттуулугун, адамгерчилик кадыр-баркын көрсөткүсү келип, кийимди кылдаттык менен кийгендиги күлкү келээрлик эле. Анын сыртынан караганда эл менен теңдиги ичинен салыштырганда
теңсиздиги, өзүнөн өзү чуучулагандыгы, ошол эле учурда өзүн өзү кемсинткендиги, мына ушулардын баары аны башкалардан даана айырмалап, кээде күлкү келтирсе, кээде аяоо сезимин туудуруучу. Өзүнүн тамашасын көрүп жаткандар дүйнөдөгү эң эле ак пейил адамдар экенине чындап көзү жеткен болсо, ар бир минут сайын башынан өткөрүп жаткан чындыкка карабастан, анын кебете кешпирин шылдың кылбастан, анын тамашасына күлүп жатканын билген болсо, анда ал үстүндөгү фрагын жан дили менен чечип, аң тарасынан кийип алып, өзүн колдогон адамдарды күлдүрүү үчүн гана, алардын рахаты үчүн гана ушул кебетеси менен көчөгө жыргап чыгып кетүүгө даяр эле. Бирок ал башкаларга эч качан эч нерсеси менен теңеле алмак эмес. Дагы бир мүнөзү апенди чалыш, ызакор эле. Эгерде алды жакта коркунучтун жоктугун билип турса, толкунданып да, ал тургай айкөл болуп да кете турган, кээде өзүнүн ачуусуна аябай тийген колдоочуларынын дагы сазайын берүүчү. Бул үчүн ал өзүн өзү аябай тобокелге салып, ал тургай баатырдык менен тилдеп жиберген учурлары болгон. Бирок бул бир паска гана созулуучу. Кыскасын айтканда, ал өзүн өзү кыйнап жүргөн бир байкуш эле. Болгондо дагы эч нерсеге арзыбаган, эң эле күлкү келе турган азаптуу адам эле. Меймандар арасында жалпы талаш башталды. Бир маалда карасам, менин апендим отургучка чыга калып, жалгыз гана мага сөз бергиле деп үнүнүн баардыгынча кыйкырып жатат. Угуп туруңуз деп кожоюн мага шыбырады. Бул кээде эң эле кызык окуяларды айтат. Сизди бул кызыктырабы? Ооба дегендей башымды ийкеп, элдин арасына кирдим. Отургучка секирип чыгып, үнүнүн баардыгынча кыйкырып жаткан жакшы кийинген береги мырза чынында эле жалпынын көңүлүн өзүнө бурду. Бул апендини билбеген көп адамдар таң калып бирин-бири карады. Билгендери болсо үнүнүн баардыгынча каткырып күлүштү. Мен Федосий Николаевичти билем. Мен Федосий Николаевичти баарыдан жакшы билишим керек деп, ал отургучтун үстүнөн кыйкырып жатты. Мырзалар, айтып берүүгө уруксаат этиңиздер. Федосий Николаевич жөнүндө жакшы айтып берем. Бир окуясын билем, эң эле кызык. Айтыңыз, Осип Михайлович, айтыңыз. Айт, угуп туруңуздар, уккула. Кана эмесе, баштадым. Бирок мырзалар, бул окуя өзгөчө. Болуптур, жакшы. Анын үстүнө күлкүлүү окуя. Күлкүлүү болсо эң сонун, кана айта баштаңыз. Бул окуя сиздерден пас адамдын өз башынан өткөн. Анда эмне үчүн күлкүлүү дейсиз? Ал тургай бир аз кайгылуу да. Эмне? Мырзалар, азыр силер уга турган окуянын аркасы менен өзүм үчүн ушунчалык кызыктуу болгон адамдардын арасына туура келдим. Бурбай сүйлөңүз, бул окуя дей бербей, кириш сөзүн тезирээк эле бүтүрбөйсүзбү? Деди киркиреген үн менен муртчан ак саргыл жаш мырза. Колун сыржугунун чөнтөгүнө салып, жоолугун алып чыгам деп байкабастан намыянын сууруп чыкты. Ушул окуядан кийин таксырлар, силердин көбүңөр менин уртумда болууңарды каалар элем. Акырында ушул окуядан кийин мен үйлөнбөй калдым. Үйлөнүү дейби? Ползунков үйлөнгүсү келиптир. Чынын айтсам, азыр мадам Ползункованы көргүм келип турат. Ракым этиңиз, ошол өтүп кеткен мадам Ползункованын аты жөнү ким эле? Деп чыйылдаган бир жаш жигит ага жакындады. Ошентип биринчи главасын баштадым. Мырзалар, бул мындан туп-туура 6 жыл мурда 31 мартта болгон. Кайсы күнүнүн алдында болгонун байкап коюңуздар, мырзалар. 1 апрелдин алдында деп кыйкырды тармал чаш жигит. Абдан туура таптыңыз. Кечки мезгил эле. Уездик Н шаарынын үстүнө көөгүм түшүп, жаңыдан ай чыгайын деп келе жаткан. Калган көрүнүш дагы өз жайында эле. Караңгы кирген кезде мен өзүмдүн мүнөзү түнт маркум чоң энем менен коштошуп, акырын жылып үйдөн чыктым. Акыркы жолу Николай Николаевичтен уккан тандалмалуу сөздү кайталап жатканымды кечириңиздер, мырзалар. Бирок чоң энем чынында эле түнт адам эле. Көзү көрчү эмес, анын үстүнө дудук да, дүлөй да болчу. Мээси бөксөрүп алжып да калган. Кыскасы, кырсыктын баары анын башына үйүлгөн. Чынын айтсам,
Жүрөгүм зырпылдап турган, анткени чоң иш кылууга бара жаткам. Жүрөгүм туткунга түшкөн чымчыктай туйлап алып учуп турат. Рахметиңиз, Манецир Ползунков. Эмне дейсиз? Жөнөкөйрөөк сүйлөсөңүз, сөз издеп анча убара болбоңуз. Куп болот, деди бир аз оңтойсуздана түшкөн Осип Михайлович. Мен Федосий Николаевичтин үйүнө бардым. Федосий Николаевич жөнөкөй эле кызматкер эмес, өзүнчө эле бир начальник экенин жакшы билесиздер. Менин келгенимди ага айтышып, мени ошол замат кабинетине алып барышты. Үйдүн ичи караңгы, шам жагышпайт. Бир маалда Федосий Николаевич келди. Ошентип экөөбүз караңгы үйдө отуруп калдык. Экөөңөрдүн ортоңуздарда кандай окуя болду деп сурады бир офицер. Сиздер кандай ойлойсуздар, деди Ползунков тармал чач жигитке кайрылып. Анын жүзү калчылдагансып турду. Ошентип, мырзалар, мында бир таң каларлык окуя болду. Бирок таң кала турган эч нерсеси жок. Демейдек эле турмушта болуп жүргөн окуя. Мен чөнтөгүмөн түрмөктөлгөн кагаз алып чыктым. Ал дагы чөнтөгүнөн бир түрмөк кагаз алып чыкты. Бирок жөн кагаз эмес. Акча беле? Акча болчу. Ошентип экөөбүз кагаздарыбызды алмаштык. Бизге пара берген турбайбы, деди бир жакшы кийинген жаш мырза. Пара дейсизби, деди Ползунков. Деп. Мейли, либерал болсом болоюн. Андайларды көп көргөм. Эгер сиз дагы губернияда иштеп калсаңыз, туулган жериңизде олжодон кайра тартмак эмессиз. Бир акын айткандай, мекендин түтүнү дагы бизге жутту. Мырзалар, мекен биздики да, биздин энебиз да, биз анын балдарыбыз, анын сүтүн эмебиз. Жапырт күлүп калышты. Бирок ишенип коюңуздар, мырзалар, мен эч качан пара алып көргөн эмесмин, деди Ползунков шектенгендей тегерете карап. Дуу эткен катуу күлкү анын сөзүнүн аягын угузбай кетти. Чын айтам, мырзалар, өңү түсү кандайдыр өзгөрүлө түшүп токтой калды дагы. Баарын тегерете карай берди. Балким так ушул учурда акпыз деп эсептелген береги адамдардын өзүнүн ниетинин агыраактыгы оюна келдиби, ким билсин. Жалпы күлкү басылганга чейин мустоюп туруп калды. Ошентип деп баштады Ползунков күлкү басылганда. Эч качан пара алып көрбөсөм да, бу сапар күнөө кылдым. Паракордон параны алып чөнтөккө салдым. Менин колумдагы кагаздарды тиешелүү жерге жиберген болсом, Федосий Николаевич оңбой калмак. Демек, ошол кагаздарды сатып алган экен да. Сатып алды. Көп бердиби? Биздин заманда кээ бирөөлөр өз ар-намысын, уят-сыйытын канчага сатып жүрсө, ошончоло берди. Акчаны чөнтөккө салаар менен бүткөн боюм чымырап кетти. Эмне үчүн экенин билбейм, мырзалар. Дайым ушундай адатым бар. Же өлүү эмес, же тирүү эмесмин. Эриндерим кыбырайт, бутум калчылдайт. Күнөөлүү экенимди билип турам. Уялганымдан Федосий Николаевичтен кечирим суроого дагы даяр турдум. Ал кечирдиби? Кечирим сураган жокмун да. Кечирим суроону ойлогомун. Мен ак көңүл кишимин. Ал мени карап түз эле айтты. Кудайдан коркпойт экенсиз, Осип Михайлович. Эмне кылмагыным? Сыпайы-керчилик кылмыш болуп, колумду жайдым дагы тескери карап кеттим. Кудайдан коркпогондо эмне кылдым? Федосий Николаевич? Уятымдан гана ушинтип айттым. Өзүм болсо жердин катуулугунан эле кирип кетпей араң турдум. Көп убакыттан бери биздин үй бүлөнүн досу болуп келип, балабыздай болуп жүрүп, ким билсин мындан ары дагы кандай болот эле, Осип Михайлович. Ошентип жүрүп, менин үстүмдөн чагым даярдаптырсыз, мына эми. Ушундан кийин адамдар жөнүндө кандай ойлоого болот, Осип Михайлович? Эмнелерди гана айтпады дейсиз, мырзалар? Жок, сиз мага айтыңызчы, ушундан кийин адамдар жөнүндө эмне ойлоого болот, Осип Михайлович? Эмне ойломок элем? Ушундан кийин демим кысылып, үнүм каргылданып сүйлөй албай калдым. Өзүмдүн жаман адатым эсиме түшө калып, калпагымды алдым дагы кетүүгө камындым. Кайда барасыз, Осип Михайлович? Кантип эле ушундай күнүнүн алдында? Мындан ары да ичиңизде кек сактайсызбы? Сиздин алдыңызда менин жазыгым эмне? Федосий Николаевич, дедим. Федосий Николаевич, чынын айтсам, мырзалар, моун жүүнүм бошоп, жазгы кардай эрип кеттим.
Эмнесин айтасыздар? Ал тургай чөнтөгүмдөгү акча дагы мага. Ал кыбызык каракчы деп кыйкырып жаткан сейт салмагы 5 путтай болуп, чөнтөгүмдү төмөн көздөй тартат. Чынында эле 5 пут болсочу, көрүп турам дейт. Федосий Николаевич, өкүнүчүңүздү көрүп турам. Эртең кандай күн экенин билесизби? Эртең майрам болду эми. Ыйлабаңыз дейт. Федосий Николаевич, жетишет эми. Күнөөңүзгө өкүндүңүз, жүрүңүз. Балким мен сизди кайра ак жолго чыгара алармын. Балким менин айткан аталык акылым, ал каракчынын так ушинтип айтканы али эсимде. Сенин көңүлүңдү жибитип, адашкан акылыңды ордуна келтирер. Ошентип мени колдон алып, үй бүлөсүн көздөй жетелеп жөнөдү. Менин айлам кетип, бүткөн боюмду калчылдак басты. Тигилердин жүзүн кантип караарымды билбейм. Ушул учурда дагы бир окуяга туш келип калсам болобу? Мырзалар, Ползункова айым болуп жүрбөсүн? Мария Федосьевна. Бирок сиз айткандай айым болуу анын тагдырына жазылбаптыр. Мындай сыймыкка жетише албай калды. Мен алардын үйүндө баласыз сыяктуу болуп калганымды Федосий Николаевич туура айтты. Мындан жарым жылча мурда Михаил Михайлович Двигайлов деген отставкадагы юнкер түрүү кезинде ушундай болгон. Кудайдын буйругу менен ал каза болду. Бирок улам кийинкиге калтырылып жүрүп, мурас жазып калтырбай кетиптир. Ал каза болгондон кийин мурас кагазын издеп эч жерден таппай коюшту. Эмне кылмак элем, айла барбы? Мырзалар, кечириңиздер. Башка сөзгө кирип кеттим окшойт, бирок кептин баары ушунда болуп жатпайбы? Анткени мен куру жалак калып отурбаймынбы? Отставкадагы юнкер оокаттуу бай туруучу. Анын үйүнө мени киргизбесе дагы, ал да мени өз баласы катарында эсептей турган. Ошондойбу? Ооба, ошондой. Ал өлгөндөн кийин Федосий Николаевичтин үйүндөгүлөр мага тескери карап калышты. Мен алардын көз карашын байкап чыдап жүрдүм. Ошентип жүргөндө башыма түшкөн кырсык болуп, балким менин багыма, биздин шаарыбызга күтүлбөгөн жерден ремонтер, аскерге ат алуучу офицер келип калса болобу? Анын иши чынында ат үстүндө жүрүп иштей турган көчмө, жеңил иш эле. Бирок ал Федосий Николаевичтикине бекем орношуп алып, такыр кетпей койду. Мен буга аябай нааразы болдум. Сөз кезеги келгенде мындай да, тигиндей да айтып көрдүм. Федосий Николаевич, мени неге мынчалык ыза кыласыз? Мен балаңыздай болуп калбадым беле? Аталык мээримиңизди качан көрөм? Ошондо мага сүйлөй баштайт дейсиз. Сөзү өзүнчө эле бир поэма. Угуп отуруп сөзүнүн таттуулугуна таң каласыз. Бирок тыйынчалык мааниси жок. Эмне жөнүндө сүйлөп жатканын түшүнүп болбойт. Аны мунун айтып отуруп, башыңды маң кылып салат. Бул жагынан анын таланты таң калаарлык эле. Ары кетип, бери кетип, түрдүү айла кылып да көрдүм. Романстарды таап келем, кээде конфет алып келем, күлкүлүү сөздөрдү айтам, отуруп туруп үшкүрөнөм, жүрөгүмдү сыздатып жүргөн махабатты да айтам, тымызын түшүндүрүп ыйлап да көрдүм. Эси жок адам экен, менин 30 жашта экенимди кайдан билсин? Мени алдаймын деп ойлоптур. Ошондон кийин менин ишим оңолбоду. Мени шылдыңдап күлө башташты. Буга аябай ыза болдум дагы, качып кетип калдым. Кайра кайрылбадым. Ойлоп отуруп, чагым жаздым. Достугума душмандык кылууну ойлодум. Чынын айтсам, материалды дагы аябай көп чогултуп алдым. Өзүнчө эле бир чоң иш болуп калды. Бул чагым жазган материалым кийин акчага айыр баштаганда мага 1500 сомдук күмүш акча алып келди. Мына пара деген ушул да. Ооба, таксыр. Пара дегениңиз пара. Бирок ойлоп көрүңүзчү, мында менин күнөөм жок. Эми сөзүмдү улантайын. Ошентип, ал мени алаксытып, чай ичилүүчү бөлмөгө жетелеп келди. Мени тосуп алган кебетелерине караганда мага катуу таарынгандай, бирок ошого карабастан жүздөрү жарык, көз караштары салмактуу. Адашып жүргөн балабыз келди дегендей, кандайдыр аталык, бир туугандык жылуу мамиле байкалган сейт. Чайга отургузушту. Ичимен буркан-шаркан түшүп кайнап турам. Бутум селейип катып калды. Кебетеси коркуп кеттим окшойт. Анын аялы Мария Фоминишина адегенде эле мага сен деп кайрылды. Сен эмне мынчалык арыктап кеткенсиң? Бир аз тумоолоп жүрөм. Мария Фоминишина. Үнүм каргылданып араң эле чыгат.
Ал болсо мурда эле айтууга камдап жүргөн сөздөрүн кир какшык менен кое берди. Кебетеси уятың сени уктаткан эмес көрүнөт, Осип Михайлович. Биздин ата-энелик даам тузубуздан алыстап кете албайсың. Менин көз жашымды кантесиң. Кудай урсун, так ушинтип айтты. Мени уяткарам деди окшойт, анчалык албууттанбады. Ушуларды айтып, чай куюп жатты. Эгер базарда болуп калса, мунун тажаалдыгы катындардын баарынан аша чаап кетет эле го деп ойлойм. Кожоюңдун аялы ушундай адам болчу. Так ушул учурда балея басып кызы Мария Федосевна келип калса болобу. Өңү копко, көздөрү ыйлагандай кызарган. Муну көрүп ого бетер дал болуп айлам кетип калды. Көрсө баягы ремонтер офицердин күйүтүн тартып ыйлап жүрүптүр. Ал эсен соомдо жоголоюн деп эч нерсеге билинбей акырын жолго түшүптүр. Мөөнөтүм бүттү деп шылтоо кылган окшойт. Эми муну айтпасам болбойт. Ал эми чынында ата-энеси кызынын окуясын кийинчерээк билип калат. Бирок айла барбы? Өз кызы болгон соң кырсыкты сыртка чыгарбай жаап жашырып коюшат. Мен анын түрүн көргөндө эле айлам кетип абдырап калдым. Тезирээк чыгып кетейин деп көзүмдүн кыйыгы менен калпагымды карадым. Калпагым ордунда жок, катып коюшкан окшойт. Чынын айтсам, жылаң башта эле кете берейин дедим. Бирок эшикти ичинен бекитип коюшканын көрүп тим болдум. Тамаша сөздөр шылкылдап тийишүүлөр башталды. Сүрдөп кетип, калпайтып да жибердим. Сүйүү жөнүндө да сөз козголуп кетти. Менин жалжалым клавикордага барып отура калып, кылычына таянган гусар жөнүндө муңду ырдырдады. Бул мени ого бетер өлтүрдү. Кана эмесе дейт, Федосий Николаевич, өткөндүн баарын унуталы, кел менин кучагыма. Мен ошол замат анын кучагына кирдим. Менин ажатачарым, атакем деп шолоктоп ыйлап жиберсем болобу? Мына ушундан кийин Кудай сактай көр, кандай гана окуя болуп кетти дейсиздер. Өзү ыйлайт, аялы ыйлайт, ага кошулуп Машинка ыйлайт. Дагы бир ак саргыл кыз отурду эле, ал дагы бир жагынан ыйлайт. Кайдан жайдан экенин билбейм. Бир топ балдар чыга келишип, алар дагы озондоп ыйлай баштады. Канчалык жаш төгүлдү дейсиздер. Бирок бул адашкан уулдун келишине куланган ый эле. Алардын бул көрүнүшү солдаттан кайткан уулун тосуп алып жаткандай болду. Тамак аш коюлуп, оюн башталды. Жүрөгүм ооруйт дейм. Ким үчүн ооруйт дешет. Муну укканда менин жалжалым уялып кызаргансыйт. Чал экөөбүз пунч иштик. Кыскасы мени баласындай сыйлап меймандашты. Чоң энеме кайра келдим. Эмне кыларымды билбей башым айланып калды. Жолду ката өзүмчө эле күлүп келдим. Үйдө 2 саатча ары бери басып жүрүп, кемпирди ойготтум дагы ага болгон ишти айтып бердим. Деги акча бердиби? Алгар акча. Берди чоң эне, берди, олжо көп. Эми үйлөнгөн, көп кечикпей үйлөнгөн дейт кемпир. Менин тилегим жеткен экен. Сафронду ойготтум. Сафрон өтүгүмдү тартчы. Сафрон өтүгүмдү чечти. Кана мен? Сафроша. Мени куттуктабайсыңбы? Өпкүн мени. Мен үйлөнгөнү жатам. Тууган, эртең аябай ичип ойногун. Мырзаң аял алганы жатат. Ушинтип жүрөк алып учуп кубанат. Уктайын деп жаткам, бирок уктай албай кайра турдум. Отуруп ойлондум. Ушинтип отурганда башыма кылт этип бир ой келе калса болобу. Эртең 1 апрель. Ойной турган майрам күн. Эмне кылуу керек? Таптым кылар ишти. Төшөктөн туруп шамды жактым. Жаткан кийимим менен столго келип отурдум. Өзүм жээлигип турам. Жээликкен адам кандай болоорун билесиздер го, мырзалар. Чынын айтсам, жаман ишти баштадым. Мен минтип ойлодум. Колумдагы кагаздарды алып койдубу? Анда береги кагазды дагы кошо алсын. Муну дагы кошуп алгыла дейм. Жылуу сөз айтып алдап койсо, кубанганымдан жонумду тосуп бергеним кандай? Буларды жон койсо, сени ит сыяктуу наң көрсөтүп чакыра баштайт. Анан аларга жан дилиң менен шыйпактап итче эркелейсиң. Бутун өбө баштайсың. Мына азыр деле ошондой болуп жатпайбы, мырзалар? Силердин шыбырашып күлүп жатканыңарды көрүп турам.
башыман өткөн окуяны төкпөй чачпай айтып бергенден кийин мени шылдыңдап күлөсүңөр, анан кубалай баштайсыңар. Мен ага карабай баятан бери сүйлөп эле жатам. Ким мени айт деди? Менин артымда туруп айт эле айт деп шыбырап жаткан ким? Мен силердин көңүлүңөргө жаккандай кылып айтып жатпаймынбы? Силерди үлгү катарында, бир туугандарым, кыйышпас досторум катарында көрүп жатпаймынбы? Туш тараптан аз-аздан чыккан күлкү акырында күчөп, анын үнүн таптакыр угузбай салды. Ал чынында эле кандайдыр кубангандай болуп турду. Отургандарды тегерете карап, бир пас токтой калды дагы. Анан кандайдыр куюн тийгендей колун шилтеп, каткырып күлдү. Өзүнүн азыркы абалынын чынында эле күлкүлүү экенине көзү жеткендей болуп, кайрадан аңгемесин улантты. Мен ошол түнү абдан кеш жаттым. Мырзалар, түн бою жазып чыктым. Бир ишти ойлодум. Аны азыр ойлосом дагы аябай уялып кетем, мырзалар. Түн ичинде мас болуп отуруп адашкандырмын, жалган иштерди жазгандырмын деп ойлодум. Бирок андай эмес экен. Таң заарынан ойгондум. 1-2 эле саат уктадым окшойт. Жуунуп таранып, жаңы фрагымды кийдим дагы түз эле майрамга Федосий Николаевичке жөнөдүм. Кагазым калпагымдын алдында катылуу. Мени өзү тосуп алып дагы кучактайын деди. Мен кетенчиккей түштүм. Кече күнкүлөрүмдүн баары оюмда турат. Бир кадам артка жылдым. Жок, Федосий Николаевич, андан көрө береги кагазды окуңуз дедим дагы кагазды сундум. Кагазда эмне жазылган эле деп ойлойсуздар? Кагазда мындай тигиндей себептер менен Осип Михайловичти отставкага чыгарыңыз деп жазып, өтүнүштүн алдына чинимди жазып, кол коюп салгам. Ойлоп тапкан ишимди көрбөйсүздөрбү? Бир аз жөнү бар ишти тапсам болот. Бүгүн 1 апрель тамашага шылтооломуш болуп, ызалыгым жазылбагандай болуп көрүнөйүн. Түн бою ойлонуп чыгып, мурдагыдан ого бетер таарынгандай болоюн. Өзүңөрдүн да кызыңардын да керегиңер жок дейин деп ойлодум. Акчаны болсо кече алып чөнтөккө салдым. Ал жагынан камсыз болдум. Эми отставкага чыга берсем болот. Федосий Николаевич сыяктуу начальниктин кол алдында иштегим келбейт. Башка кызматка барам. Ал жерден чагым жазам. Ошентип карасанатайлык кылып, аларды коркутам деп ойлоп оптурмун. Коркута турган шылтоону тапканымды көрбөйсүздөрбү? Ушул кантип жакшы болсун, мырзалар, бурунку күнү эркелетип койсо. Токтон албай эреркеп кеткен турбайынбы? Федосий Николаевичтин аталык жүрөгүн шылдыңдагым келиптир. Менин кагазымды алып, ачып караганда бүткүл турпаты селт этип чоочуп кеткендей болду. Бул эмнеңиз, Осип Михайлович? А мен акмак. 1 апрель майрамыңыз менен Федосий Николаевич деп жиберсем болобу? Менин ошол учурдагы жоругум чоң энесинин артына жашынып туруп, анан аны кыйкырып чоочутуп жиберген баланын ишиндей эле болду. Так эле ошонун өзү. Муну айтуудан дагы уялып турам, мырзалар. Айткым келбей калды, айтпайм. Коюңуз, антпеңиз. Андан ары эмне болду? Уланта бериңиз, аягына чыкпасаңыз болбойт деп туш тараптан жаалап кетишти. Ошондон кийин ушак сөздөр башталды. Өкүнүчтөр, таң калуулар да болду. Мен шоктук кылып, аларды коркуткум келгенине кийин өзүм дагы катуу уялдым. Кээде мен сыяктуу күнөөкөрдү ыйык жерден кантип көтөрүп турганын ойлоп дагы таң калам. Садагаң болоюн деп жалына баштады кожоюндун аялы. Мени аябай коркутпадыңбы? Ошондон бери кол бутум калчылдап, араң эле басып жүрөм. Акыл эстен танып, Машага жүгүрүп бардым. Машенька, эми биз кантебиз? Карабайсыңбы? Сенин жигитиң ушундай турбайбы? Мен өзүм дагы күнөөлүмүн, айланайын. Кечиргин мендей кемпирди. Уят болуп калдым. Кечээ бизден кетип, үйүңө баргандан кийин ойлонгон окшойсуң. Сенин артыңдан атайлап түшүп, асылгандай көрүнгөн окшойбуз. Ушуну ойлоп сарсанаа болдум. Машенька, мага көзүңдү мындабай эле кой. Осип Михайлович бизге жат киши эмес. Мен сенин энеңмин да жаман сөз айтмак белем. Кудайга шүгүр, 20 жашта эмесмин. Бул дүйнөгө келгениме 45 жыл болду.
Буга эмне дейсиздер, мырзалар? Ушул сөздөрдү уккан соң анын бутуна жыгылгым келди. Кайрадан ый башталды. Дагы өбүштүк. Анан тамашага өттүк. Федосий Николаевич дагы 1 апрелдин урматына тамаша ойлоп таптыр. Тумшугу бриллиант зымырык куш учуп келип, тумшугуна кат иштеп келиптир дейт. Ал дагы калп айткысы келген экен. Муну укканда доо күлүп калышты. Кайрадан ичи элжиреп, жакшы көрүүлөр башталды. Айтууга дагы ооз барбайт. Мына эми мырзалар, аңгеменин аягына чыгаарыбызга да аз калды. Ушинтип 1 күн, 2 күн, анан 1 жума турдук. Мен күйөө бала болдум да калдым. Шакектер даярдалды. Той боло турган күндү да белгилеп коюшту. Бирок текшерүүчү келгенге чейин аны эч кимге айтышкан жок. Мен дагы текшерүүчү тез эле келсе экен деп тилеп жүрөм. Менин бакты таалайым ошого байланып калбадыбы? Ал тезирээк эле келип кутулсам экен деп ойлойм. А Федосий Николаевич болсо бака шака түшүп кубанып жүргөндө баардык ишти билмексен болуп мага жүктөп таштады. Счёттөрдү, рапорттарды жазам, книгаларды текшерем, жыйынтыктарды чыгарам. Карасам, иш бүтүндөй башаламан, бир жеринде дагы тартип жок. Кайынатам үчүн чымырканып иштеп коюуну ойлодум. Ал болсо табым жок деп күндөн күнгө начарлай берди. Күн түн дебей иштеп жүрүп, чарчаганымдан жыгылып кала жаздадым. Ошентип ишти татынакай кылып бүтүрдүм. Өз мөөнөтүнөн кечиктиргеним жок. Бир сапар мага киши жибериптир. Тезирээк жүрүңүз. Федосий Николаевичтин абалы жаман дейт. Эмне болуп кетти деп чоочуп, жүгүргөн бойдон жөнөдүм. Барсам, Федосий Николаевич башын таңып алып отурат, кабагын тырыштырып омтойт. Айланайын балам, мен кебетеси өлөт окшойм. Силердей балапандарымды кимге калтырам дейт. Балдарын ээрчитип аялы келди. Машинка ыйлап жүрөт. Мен дагы чыдай албай жашып кеттим. Мен үчүн силерди күнөөлөбөйт. Ошентип алардын баарын кетирип, эшикти бекиттирип салды. Экөөбүз эле жалгыз калдык. Сага бир өтүнүчүм бар. Кандай өтүнүч? Балам, мени өлүм алдында дагы тынч коюшпады. Керегиң тийип жатат. Мен кызарып татарып сүйлөй албай калдым. Балам, мен өз акчаман казынага төлөөгө аргасыз болдум. Көпчүлүктүн пайдасы үчүн эч нерсемди аягым келбейт. Сен жаман ойлобо. Мени ушакчылар сага жаман көрсөткөнүнө катуу өкүнөм. Сен жаңылып жүрдүң. Ошондон баштап кайгы менин чачымды да агартты. Текшерүүчү бүгүн эртең келгени турат. Матвеевде болсо 7000 сом жетпейт. Бирок жоопту мен берем. Башка ким бермегеле? Эмне караган жоксуң деп менден төлөтүп алышат. А Матвеевден эмне алмак эле? Ал шуурдуу жазасын алып тим болот да. Кандай боорукер, айкөл адам деп ойлойм ичимен. Кызымдын себине ардалган акча алгым келбейт. Ал ыйык акча. Өзүмдүн акчам бар, бирок элге берип койгон. Аны азыр кантип чогултуп алам? Ушинтип айтканда мен тизесине жыгылдым. Менин ажат ачаарым. Мен сени ыза кылдым, таарынттым. Ушакчылар сенин үстүңөн арыз жазышты. Мени күнөөлөбө, өз акчаңды кайра ал. Мен караганда анын көзүнөн жаш куюлуп турду. Мен ушуну сенден күткөнмүн, балам. Тур өйдө. Баягыда кызымдын көз жашы үчүн кечиргем. Эми өзүм үчүн кечирдим. Сен менин жараатымды айыктырдың. Ылайым түбөлүк ишиң оңолсун. Ал мага батасын бергенден кийин мырзалар үйгө чуркап барып акчаны алып келдим. Мына атаке 50 сомун гана жок кылган. Эч нерсе эмес. Азыр убакыт шашылыш. Намыяныман 50 сом берип туруңуз деп өткөн число менен арыз жаза кой. Сага 50 сом берилген деп начальниктерге көрсөтүп коем. Мен эмне кылмак элем? Мырзалар, анын айткан арызын дагы жазып бердим. Анан эмне болду? Деги аягы эмне болуп бүттү? Аягы арыз жазуу менен бүттү. Эртеси эртең менен мага печать басылган кат жибериптир. Ачып карасам, мага отставка бериптир. Ишти өткөрүп эсептешкин дагы өзүң кайда барсаң ошондо бар дептир. Ал эмнеси? Мен дагы катты окуганда бул эмнеси деп кыйкырып жибердим. Кулагым чуулдап кеткендей болду. Мен жөн эле чоочуп жатабы десем, жок, андай эмес. Шаарга текшерүүчү келип калыптыр. Жүрөгүм шуу дей түштү. Бул бекер эмес экен деп ойлодум.
Федосий Николаевичке жүгіріп келдім. Бұл емнеңіз деймін. Емнекен дейді. Бұл қандай отставка? Қандай отставканы айтасың? Мұна бұл отставка? Емне қылайын, отставка болса болғандыр. Мен отставкаға шығам дедім беле. 1 апрельде отставкаға шығарыңыз деп арыз бербедіңіз беле. Баяғы арызды мен қайра албай қалған тұрбайым ба? Федосий Николаевич, сізді көріп, сіз менен сөйлешіп жатам ба, же башқасыз ба? Тағыры өзім емнекен? О, жаратқан, бұл қандай жұрық? Қызматты ушунчалык ерте таштап кетіп жатқаныңызға өкінем. Қату өкінем, тақсыр. Сіздей жаш жігіттер іштеші керек. А сіз болсаңыз, қайдағы бір болбоғын қиялдарға жеңдіріп жібергенсіз. Аттестат жөнінде қамсанабаңыз, аны өзім дайындап қоям. Сіз дайым аттестациядан жақшы өтесіз да. Мен анда жөн эле тамаша қылғам. Федосий Николаевич, отставкаға шыққым келген емес. Ата-энеме еркелөө иретинде гана жазып койгом. Мына қызық, ушундайда тамаша болобу. Тақсыр, мындай қағаз менен ойноого болбойт. Мындай тамаша үчүн Сибирге айдалып кетишиңиз мүмкүн. Эми кошуңуз, менин убактым жок. Бизге текшерүүчү келген, кызмат милдети баарынан жогору. Сиз бекер кишисиз. Биз болсо иштешибиз керек. А мен сизди ойлогудай аттестациялап коем. Баса мен Матвеевдин үйүн сатып алдым. Жакында көчүп киребиз. Биздин конуш тоюбузда сизди көрбөстүгүмө азыртадан эле көзүм жетип турат. Жолуңуз болсун. Мен үйдү көздөй жүгүрдүм. Биз курудук чоң эне дегенде байкуш кемпир озондоп ыйлап жиберди. Бир маалда карасам, Федосий Николаевичтен бир киши жүгүрүп келатыптыр. Капастагы чыйырчыкты көтөрүп алган. Каты да бар. Кубанычым койнума батпай жүргөндө сүйлөөчү чыйырчыкты кызына белек кылгам. Катка 1 апрель деп гана жазып коюптур. Башка эч сөз жок. Ушундай окуя болгон мырзалар. Буга эмне дейсиңер? Анан эмне болду? Эмне болмок эле? Бир сапар Федосий Николаевичти жолуктурдум. Ал Арамзанын бетине айтайын дедим эле. Айттыңызбы? Бирок айтууга оозум барбады мырзалар. Сиздер орус элинин залкары жазуучусу Федор Михайлович Достоевскийдин Ползунков аңгемесин Аманкановдун которуусунда уктуңуздар. Чыгарманы окуп аудиолоштурган Кипариса Сурахманова.